Assalamu alaikum, urmаттуу көрүүчүлөр. Бүгүн кайрадан эле мына Нолкендин бир көндүсүнө келдим. Кече дагы келгем, бүгүн дагы кайра келип отурам. Кече жамгырда Токо аканын үйүнөн чыгарылыш жасадык эле, Корстун баласы деп. 3 жаш деп. Ал Корс биздин Рахманжан айылына менин акелеримдин үйүнө барды. Мына бүгүнкү чыгарылыш дагы да ошол Чекер урук Корстун баласы дейт. Бирок 2 жаш экен достор. Азыр ушул өспүрүмдүн маалыматыны бир четтен алып берейин. Анда эмесе сиздер биринчиден болуп лайк басып, ушул видеону башка дагы жылкы сүйүүчүлөргө, жакшы өспүрүм издегендерге, линия куугандарга жөнөтүп таратып коесуздар. Анда эмесе акам, чыгарылышыбызды баштадык. Ассаламу алейкум. Келдик акам. Биринчи өзүбүздүн аты жөнүбүздү тааныштырайлы. Анан жылкыны тааныштырайлы. Менин атым Ашырбек. Ашырбек ака. Ашырбек ака, бул ошол Корстун баласы дедиңиз. Корстун баласы. Ошо Азакада, Корс Азакада жүргөндө ошондон түшкөн экен. Ошон жылкыларынан Азака. Ошондон бир досум алган экен кызыгып бул. Ал досума кичине тыйын неме болуп мага өттү эле да. Эми далил мындай Аткыл боласың деп. Точный болуш үчүн ошо досуңуздун атын деле айтып өтө бербейсизби? Эми буну Кыял Палбан тайынсың да. Кыял Палбан. Ооба. Кыял Палбан бизге эми ака ушул аткыл болгула, ушу жакшы ат болот. Ошонун баласы дегенден биз алганбыз да. Болду. Мына далил. Азиз акадан Кыял ака алган, Кыял акадан сизге келди. Азыр бунун атасы Куш акада, Куш Палбанда. Мына Куш Палбан кийин ошону былтырбы. Куш Палбан эми бүткүл Кыргызстанга, Азияга таанымал, мына ушул бүргөндүнүн палваны. Бунун атасын Корс деп азыр чаап жүрөт. Демек 2 жаш азыр. Кунан ден соолугу, путу голу тууралуу. Ден соолугу таза. Кичине миңги кылып үйрөтүп койдук. Көктө турду эле. Кече жамгыр жааганда акырып койдум атканабыз. Өзү көктө бедеде байланып турган. Миңгени караганы адам жок болуп атат буну. Өзүм аткыл болом деп неме кылдым эле. Караганы неме болбой атат. Үйдө дагы бирөө бар бунун акелеринде. Ушунун эле акелеринен. Мухакадан алгам. Ал чоң экаси болуп калды. Кочкарата дагы Мухакадан, Ошонун шыгына кызыгып бунда алып алдым эле да. Экатты караш кыйын болуп атат. Ошон үчүн сатып атам. Болбосо жакшы. Ал Мухакадагы Чекердин баласы дагы быйыл өлдү окшойт. Быйыл өлдү ал дагы. Ошентип уктум ама. Мына достор, буту колуну көрсөтөйүн. Туяктарыны, сорларыны баарына көрсөтөм. Мына ошол жака жетелеңчи алдыга. Болду. Эми токтоп туруң ушул жерден. Кабак кашыны дагы. Кабагы достор. Мойну, көкүрөгү, буту колу. Таза экен. Эки жаш. Бою канча чыгат? Боюн тарттыңызбы? Бой мен өзүм тарттым, 1 элик чыкты, өзүм тарттым. Эми мен жакшы тартамы, тартпайм билбейм, 1 эликке чамалайт да. 1 элик. Яны ала тургандар болсо келип тартып ала берет. Дагы тартып ала берет, Ооба. 1.45 менен 1 эликтин ортосу деп койсо деле болот. Жакшы. Мына достор, жерде кунам болду. Бүргөндүдө турат. Ашыр аканын үйүндө. Ашыр ака, телефон номерди дагы ооз эки айтып өтөбүзбү? 558 менен. 33 58 00. Мынакей. WhatsApp прямойда ошондо. Баасыны канчага коесуз? Баасы 220 миң. 220 миң. Кеми бар, сүйлөшөбүз. Мынакей достор, эми атеси баасын дагы айтты. Сиздер дагы өзүңөрдүн бааңарды бересиздер. Эми бул соода айтканына сатпайт, түшүп берет, кеми болот. Мына кечеки талаш менен кетти. Буйруса бул дагы өз эсин күтүп турат. Жош жаныбар.
Калганын мына экрандагы номердеги чаластардагы байланышып сүйлөшө бересиздер. Ашыр ака, содаңызды берсин. Рахмат сага да, Алла разы болсун. Өтөрө. Рахмат. Кызыккандар болсо келе берет. Келе берет. Бүргөндүдө турат мына. Узун суага экен. Ойбашы жакшы экен. Жаныбар чекер. Мен дагы бунун атасынын сүрөт видеолору бар. Далил катары кошуп кетем. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух.